Кыргызстанда COVID-19 пандемиясынан кийин азык-түлүк гана эмес, мал чарбачылыгы үчүн тоют да кымбаттады. Баарынан да тоолуу аймактарда жашаган фермерлерге кыйын болду. Карантинден улам обочолонууга туура келгендиктен, сапаттуу үйрөнгө жетүү кыйынга турду. Тоолуу айылдарда дээрлик баары мал кармашат. Бирок климаттын өзгөрүүсүнөн дагы малга тоют камдоо барган сайын кыйындап баратат. Ушул Акчар айламагы көп дыйканчылык менен неметишет, иштешет. Арпаны, буğdayды айдашат. Көпчүлүгү эле бизде арпа менен буğдayды. Анан картошка айдайбыз. Пандемия убагында чынында дыйкандарга кыйын эле болду. Анткени ар кайсы жерге посттор коюлуп, керек болсо үрөнүбүздү алып чыгып себе албай калдык. Үрөндө тартыш болду. Өсүбүздөн чыгарбай аткандан бөлөк жактан алып келиш дагы кыйын болду да. Ал биз немете алган жокпуз. Өсүбүз бул айылдан чыккан справка жаздырып алып чыгып аттык. Пандемия болгондо аябай эле болду да. Аябай эле болду. Бирөөнүн эчтеке айдаганга немебиз келген жок. Эч жакка чыккан жокпуз. Баары дээрик чекенин баары тосулуп болду. Анан эми азыр Кудайга шүгүр жакшы. Алып айдадык кийин. Пандемия учурунда Кыргызстанда Агахан фонду демилгеленген MSDSPKG коомдук фонду тоолуу аймактардагы жамааттардын өнүгүүсүн колдоо программасы үрөнчүлүк чарбаларга колдоо көрсөтө баштаган. Бул программанын алкагында дыйкандар тиешелүү жабдууларга, үрөн сактоочу кампа куруу үчүн курулуш материалдарына жана баалуу билимге ээ болушту. Тоют болмоюнча, тоют камсызданбаса, анда ошо малды багып, анан азык-түлүк коопсуздук камсыз кылуу кыйыныраак. Ошон үчүн бул негизги жасай турган иш-чаралардын баары тең ошол тоютка байланыштуу болуп атат. Биринчи тоют камдап, анан кийин мал багабыз да. Фонд 2021 Кыргызстандын тоолуу айылдарындагы 10 үрөнчүлүк чарбага жана айыл өкмөттөргө жардам берген. Дан эгиндеринин уругунун сапатын арттыруу үчүн фонд тарабынан жаңы үрөн тазалоочу аппарат сатылып алынган. 2021 бизге ушул Агахан фондусунан атайын проекти жасалып, ошол проектиге Агахан фондусуна катышып туруп, ошол проектисине. Анан ушул Агахан фондусу менен ушул эгин тазалагыч үрөн тазалагыч келди да, үрөн тазалагыч келди. Ага чейин бизде бул Акчарда эски Советтер Союзунан калган эгин тазалагыч бим бар болчу. Анысы иштебей калган. Көпчүлүк үрөндү сапатсыз боло баштады. Баягы сулуусу менен саргын ар кандай баягы немелер менен кошо эле себептеп, үрөндө беле себеп жүрүп калышты элдин баары. Баягы үрөнгө аябай каат боло баштады элдин баары. Жастан баштап бир 50-60 тонна тазаладык Кудайым буйрса. Эми аны деле билбейм, бирок примерно да. Ошо тазалагандан кийин элдин баары жактырып ушул көпчүлүгү келип тазалатып кетишти. Жакшы тазалай турбайбы деп. Эми бул тазалаганда сулуусун өсүнчө бөлөт. Арпанын арасында сулуу болсо өсүнчө бөлөт. Баягы өспөй калган орусча айткан недоношный арпалар болот эмеспи? Бүрүшат, чүрүш арпалар. Аларды өсүнчө бөлөт. Анын үстүнөн арпанын чаңы болсо, пырсыры болсо, бул вентилятор аркылуу бүтүн чаңды соруп алат дагы. Бул азыркы алган немебиздин семена очистительдин немеси турецкий производство экен. Бу мурун биздин союздук үрүш 2-3 эле бөлчү бул неменичи. Анан ошондо бир сепкенибиз түшүмдүүлүгүбүз жакшы болбой калчу да. Анткени баягы толук кандуу өнө турган немелерди дандал алчу эмеспиз да, үрөндүчү. Азыр муну менен 9ко бөлөт экен. 9-9-дун ичинен бирөө гана тиги үрөндүк болот экен. Эң жанагы урунбаган, сынбаган өнүмдүүсүн гана бөлүп берет экен. Калганын баягы мурункудай эле кайра өскөректерибизге жарап атат. Малыбызга берип атабыз семгүлүк дегендей. Передвижной экен, сүйрөп үйүнөн барып тазалап берсек де болот экен. 220 вольт менен иштейт экен. Ушундай артыкчылыгы бар экен. А берки өзүбүздүн баягы мурунку эски бим болсо 380 менен иштетчү, ордунан да жылчу эмес. Ушу компания эле болчу да. Эң сапаттуу болот экен. Почти элитный немени бөлүп чыгат экен да. Арпа болсо арпаны, буğday болсо буğday. Көпчүлүгү ошол сапатсыз үрөндү неметип калып, ошондон бери дыйканчылыктардын эмеси чөгүп кетти да. Көпчүлүгү баягы өзүнүн түшүмүн жакшы ала албай калышты. Анткени тазаланган аппарат жок болчу ал кезде. Колубузга тийгенде бу жерден айткандай калбыр менен тазалап, анын калбырды дагы кошуналардан сурап, кимде болсо ошол жактан алып келип ошо менен тазалап, же болбочу болсо вентилятор менен сапырып,
Аны менен катар бул фонд тоолуу аймактарда жашаган фермерлер үчүн окутуучу тренингтерди өткөргөн. Окууга катышкандар тоют өсүмдүктөрүнүн агротехнологиясынан сырткары климаттын өзгөрүүсүнө туруштук берчү ыкмалар менен да тааныша алышты. Биз теория менен практиканы акалыштырып, ошо дыйкандарга билбегенин билгизип, натыйжасы ошол эгинден көрүнөт да. Мен ойлойм, ушул бүгүнкү жерде катышып отургандар да өтө активдүү катышып атат, билбеген нерселерин сурап, жоопторун алып атат. Бизде регулярный эле болот. Регулярный деген жыл ичи өтүп турат. Эми мен кээ бир айдарда 2 жолу өткөрсөк, кээ бир айларда бир 10 жолу, 15 жолу өткөрүп калышыбыз да мүмкүн. Негизинен ошо талаачылык боюнча. Бул жерде биз жалпысынан окутабыз, которуштур айдоону, анан алдын алыш үчүн кайсы иш-чаралар жүргүзүлөт. Биз химикатка чейин биологиялык каражаттарды сунуштап атабыз. Бул арзандап түшөт, өзүнүн ден соолугуна дагы, айлана чөйрөмгө дагы зыяны аз. Биз менен иштешкен дыйкандар көп эле түшүнүп калды. Эгерде сертификаты бар үрөндү алсак, түшүмү дагы көбүрөөк болот, анан сапаты дагы мыкты болот. Сапаты мыкты болот деген продукция эртең базарга апарсаңыз да кымбатыраак сатылат деген. Бул уже көпчүлүк адамдар уже түшүнүп эле калышты. Дыйкандар окутууларга жигердүү катышышкан. Анткени тоюттун тартыштыгы мал чарбачылыгы үчүн орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Мен буга чейин билген эмесмин да, кандай азот сепкенди, фосфор сепкенди. Бизде табигый бул кыктардан эле сеп койчу элек. Кыкты дагы кандай күйгүз жолдорун ошолор боюнча үйрөттү. Канча 1 гектарга канча себилиш керек. Бул жерде негизинен ушул дан өсүмдүктөрүн туура өстүрүү, жерди кандай пайдалануу, кайсы убакта жер семирткичтерди өз убагында берүү жөнүндө окуу болуп атат. Органикалык жер семирткичтердин пайдалуу жактары, жанагы өсүмдүктөргө курт түшкөн убактарда кандай дары-дармектер менен дарылап. Эгин-тегин жыйналган соң жазга чейин атайын кампада сакталышы керек. Бирок тоолуу айылдарда анда үрөн сактоочу жайлар болгон эмес. Болсо деле эскилиги жеткен. Үрөнчүлүк кооперативтердин башчылары MSDSPKG коомдук фондуна кайрылып, жаңы кампаларды курууга колдоо сурашкан. Ошентип өлкө боюнча үрөн сактоочу 6 жаңы кампа курулган. Үрөн сактай турган кампа керек болчу. Азыр дыйкандарыбызда үрөн сактай турган кампа жок. Цистерналарга сактайт. Контейнерлерге сактайт. Ал цистерналарга сактаган, контейнерге сактаган үрөнүбүз ысыкты ысып, суукта сууп, сапатын жоготуп коет экен. Сырткы бөлүгүндө болсо жемдик арпаны жана тазалана турган арпаны сактасак болот. Элибиз дагы алып келип, үрөндүк арпасы болсо ички бөлмөгө, жемдик арпасы болсо сырткы бөлмөгө сактаганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Эми буюрса үрөндүк арпадан бир 50 тоннадай, ал эми жемдик арпаны да бир 60-70 тонна. Ошондо 110-120 тонна элдин жемдик арпасын, үрөндүк арпасын сактаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан тышкары, Нарын районунун эмгекчил айылында автотараза орнотулуп, жергиликтүүлөр үчүн дан эгиндерин сатып алуу жана сатуу иштери кыйла жеңилдеген. Эмгекчил айыл өкмөтүндө мурда арпа буудайды жанагы электрондук кичинекей таразалар менен тартчубуз, 300 килограммдык мешокко бөлүп тартчубуз да. Эми жакшы болду. Чакан машинелерди киргизип, биринчи бош кезинде таразага тартып алып, анан кайра азыр эндей жүктөп тартсак дагы жакшы мүмкүнчүлүк болду да. MSDSPKG коомдук фонду Кыргызстандын Нарын, Атбашы, Алай, Чоң Алай жана Баткен райондорундагы жалпы 10 үрөнчүлүк чарбага колдоо көрсөттү. Быйыл эктик, ошону ушуга тазалап, бул айыл почти баардыгы эле тазалашты. Тазалап алып бүгүн ошо түшүмдүн асылдуулугу жакшы болуп, мисалы үчүн мурун 15-20дан айланып атсак азыр 35-40 центнерден айланган жерлер болду да быйыл. Өзүбүз ошол ору жыйноодо да өзүбүздүн комбайныбыз бар, ошону менен өскө өзүбүз менен көрүп аттык баягыларда себилгендерди. Быйылкы түшүм аябай жакшы болду десек болот.